Москва шаарынан Тольяттиге барып, кайра келип, 60 000 рубль иштеген Эрлан мырзанын маегини алдыңкы мүнөттөрдө сөзсүз түрдө көрөсүңөр туугандар. Ага чейин адаттагыдай эле жарнамалык паузага өтөлү видеонун башында. Мен силерге туугандар Атаман таксопаркын сунуштайм. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздар 24/7 моментально, эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат, кесартка жардам берилет. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Таб эконом, комфорт плюс, майбак бүттүгүн улап беришет, курьер, грузовой аларды эле бар. Яндекске жана Ситимобилге подключение кылып беришет. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге байланышка чыгып, WhatsApp'тан болобу, мындай болобу, Гүлжигиттен, Хаким Кежиден чалып атабыз деп кошулуп аман эсен жумушту кылып жүрө бериңиздер. Баарыңыздарга ийгилик. Мына эми видеону баштайлы. Эрлан менен жолуктук. Эрлан кесиптеш, коллега, тоже Москва шаарында таксиде иштейт. Бул бирок азыркы учурда минивэн айдайт, тариф минивэн, Эрлан, дагы бир жолу ассаламу алейкум. Кандай иштер болуп атабы? Жакшы буюрса, алхамдулилла. Маекти баштайбызбы? Баштадык буюрса. Бүгүн буюрса бул чыгарылышыбыздын башкы каарманы Эрлан. Ушундай бир такси жөнүндө минивэн тарифтери боюнча анан Эрландын эң башкысы Тольяттиге барып канча иштеп келгенсиң? 60 000. 60 000 рубль. Поездка. Тольяттиден Москва, Тольятти канча километр? 1000 километр экен ровно. Ровно 1000 километр. 1000 километр. Бул барган эле же туда обратно? Жок, барганы. Ага, все. Кеттик, андай биз туугандар, биз менен бирге болуп каналга лайктардан басып, комментарий жазып коюңуздар. Биз баштадык. Кеттик. Эрлан, эң эле алгач таксиге, мисалы ушу Москвада таксиде иштегениңе канча убакыт болду? 3 жыл болуп калды буюрса. Москвада биринчи келип таксиге чыкканыма 3 жыл болуп калды. 3 жылдын жүзү болуп тур. Ооба. Неден? Минивэнден башталдыбы же? Жок, биринчи ошо эконом айдагам. Эконом? Эконом класс. Эл катары эле. Эл катары. Анда да коркком бирок, эконом класста да коркуп жүрүп чыккам эконом класстан. Анан кийин Экономдо 1 жыл иштедиң же канча? ошо 1 жылда иштедим да. Ситимобилде иштегем эконом класс. Илгери. Ситимобил. Анан ошентип могу минивэн кандай болуп калды, кандай башталды? Бул минивэнге өтүш үчүн көп убакыт болду жетим ага. Коркуп жүрдүм минивэнге, ошо бөлөлөрүм себеп болду. Минивэнге өтүш үчүн. Алар мен экономдо иштегенде, алар минивэнде иштечү да. Аха. Мен экономдо иштеп жүрүп, детскийни кошуп алгам. Детский тарифте. Детский тариф менен иштеп жүрүп, андан кийин бир эмне себеп болуп калды. Бул машинаны бир күн иштеп көр деди да. Суббота күнү кечке амал мага берди. Бөлөм ооба. Бир күн эле иштеп көр деди, суббота күнү кечинде. Иштеп көр дагы, анан кийин көрөсүң деди. Бир күн кечинде чыктым саат 5-тен 12ге чейин иштедим. 6,5 миң иштеп келдим да. 5-тен 12ге чейин. Ошондо 6,5 бул грязбы? Жок, чистый акча. Чистый эле? Чистый ошондой. Жакшы. Центрде ошондой иш болду. Биринчи. 2021-жылдарда, короче. Ооба. Карантин бүтүп калган вакыттары. Анан сездиң? Анан сездим, чувствовать эттим анан кийин. Өтсө болот экен. Болот экен дедим, анан кийин минивэнге отурдум да. Ошондон анан минивэндин карьерасы башталды. Минивэндин немеси башталды анан кийин. Машина канча орун? Машина водитель менен 7 орун да. 7 орун. 7 орун. Строго 7 адам алып барасың. 6 адам. 6 адам ооба. Строго. Аренда кандай? Булар арендадан 2000ден беришет. 2000ден. Аренда 2000ден, без выходной 2000ден берет. А эгерде таксопарк болсочу? Таксопарк болсо берет, тоже 2000. 2000ден. Автоматты кандай, кымбатыраак болобу? Автоматтар 2018 болот жылдарычы. Бул 2014 немеге чыкканда, таксиге чыгарылган машина мына. Ford Galaxy. Ford Galaxy. Бул 2014 механика, 2000 рубль аренда, 7.0 графикте. Ооба, ошондой. Автоматтар 2018. 2018. Аларды билбейм арендасы кандай болуп калат. 2018 алардын көрүнүшү да бөлөкчөрөөк болот. Буларданчы. Мойкада кандай болот? Ичи сыртын жууганда. Мойкада кийинче легковойду кот, кирип туруп тарс жуучуп кетесиң. Буну кийинче жуудуртам алып барып. Сен өзүң самообслуживающий мойкага киришпейсиң? Жок, кирем, өзүм деле жууйм. Жууганда кичине татаалыраак. Ошо вакыт кичине көбүрөөк кетет. 1 сааттай да жууп бүтөсүң да. А так жуудуртасыңбы мойкага эле кирип? Мойкага кирип жуудурсаң жеткизесиң го, таптаза алып сону жооп берет. Комплекс. Жакшы. Жакшы. Кээде сыртынан суу чачып алам, полниктерди чыгарам.
кадимгидей легко жуугандай эле. Бир сыйра чайкап алам. Азыр жазындасы анча деле кир деле болбойт, ошо поликтери таза болуш керек ошол. Жакшы. Бул минивендин жакшы жактары ошо долгая поездкалар жакшы берет да. Алыска каттайм дегендер, алыска айдайм дегендер ошо минивенге келсе болот да. Мындай уйкуң келип чарчап неме болуп Көнүп каласың. Көнөсүң, кээде клиент менен сүйлөшүп кетесиң, жакшы клиенттер чыгат, сүйлөшүп, жеткениңди билбей каласың. Сонун бир жагы сонундай мээң эс алат. Сонун жерлерди көрөсүң. Чай береби, чай? Чай бергендер болот, суу алып бергендер болот. Чай бергендер же мындай ушундай суу алып берип, мороженое алып бергендер болот. Дальний поездка. Кетип сүйлөшүп кетет, жакшы адамдар, сонун адамдар менен чыгасың. Основной ошо токойдун арасы менен сонун жерлеринде өтөсүң да. Экономда иштегенде ошо чарчап, белдерим ооруп, буттарым ооруп калып болчу жумуштан кийинчи. Азыр бул минивенде андай эмес да. Себеби бийигирээк дагы, мындай чоң машина, мындай габаритте сонун көрүнөт да. Бийигирээк отурасың. Немеси да башка да. Машина тартышы кандай, газ берсең? Тартышы өтө сонун. Өтө сонун тартыш. Минивен тарифте өздөрү эле суроо берет сагачы. Өздөрү эле сүйлөп баштайт буларчы. Коллективде баягы көп адамдар да. Өздөрү эле сүйлөп баштап, өздөрү эле суроо берип, каяктан келдиң, машинаң жакшы экен деп, машина жөнүндө комментарий айтышат. Сонун машина экен деп, жакшы айдайт экенсиң деп калат. Ошондой комментарийлерди берет. Өзү эле сүйлөшөт. Экономдо кыйын бирок. Наушник тагып алышып, уктап же өздөрүнүн эмесин кетип берет. Ал эми берки финиш качан болду? Тольятти? Тольятти бул жаңы жылга чейин болду. Мен минивенге 2022. 2022 жаңы жылга чейин. Минивенге чыктың. Минивенге чыгып бир жума иштегенден кийин ушул случай болгон да. Мындайчы. Минивенге чыктым. Эртең менен, жок, эртең менен эмес, саат кечке мал чыгып турмун жумушкачы. Кечке мал чыктым. Пятница күнү. Пятница күнү кечке мал чыктым. Аэропорт Домодедовго берди магачы. Домодедовго бардым. Домодедовдон Рублевский шоссега берди да. Ошо Рублевский барып клиент таштап, подъезддин алдында ошо на линияны басып күтүп турсам, түштү да заказ. 1000 километр Тольятти деп. Алгым келбеди баягынчы. Баягы немелер болот да, случайларчы. Кээ бир клиенттер үйдө отуруп алып, тамашалап басып. Бир неме айтты, мен не кылат экен деп карасам, отмена болбойт. Жок, отмена болбоду. Кичине күттүм. Бир 2 мүнөттө күттүм, отмена болбоду. Карасам 7 мүнөт жол да. Подача 7 мүнөт. Бара берейинчи деп бардым. Барсам доордун ичине кирдим да. Доордун ичине кирип, немени бассам, наместени бассам, наличие экен заказ. Анан кийин промокод бар болчу мендечи. Күтүп турсам, чыкты. 4 кыз, бир бала чыкты да. Чыктыр эле машина, 5 адам. Машинага отуруп эле кеттик деди. Поехал. Чын эле чыгышты деп сүйүндүм анан. Жүктөрү жок. Жүктө бир сумкасы бар, кичинекей эле рюкзак алда. Сен эмени элестеттиңби? Мисалы, бакты карадың, бензиниң канчага жетет? Багымда ошо 1000 сомдук бензин куйган болсом чыгып турупчу. Анан кийин Альбом жолдон куям дедиң да. Жолдон куям дедим. Анан кийин клиент менен сүйлөштүм. Чында эле кетесиңер десем, ооба дейт, күлүшөт. Ишенбей атасыңбы деп. Адрес тактасам, Тольятти 1000 километр. Москвадан. Москвадан 1000 километр, 13 саат жол. Анан кийин сен ошондо Яндекс менен бардың. Ошондо Яндекс менен, ооба. Чында эле тактадың заказ. Тактадым. Анан кийин наличие заказ. Анан кийин корктум бир жагынанчы. Кантип айдап жетип бара алам экенмин депчи. 13 саат айдаш керек да. Анан кийин болуптур. Аллага тоокел дедим да. Ага чейин да бирке за рулем болгонсуң. Ага чейин ошо 5 саат иштегем да. 5 саат. Бир-эки заказ. Бул заказ саат 11ге чейин, түнкү 11лерде болгон нерсе да. Анан кийин үйгө кетейин деп алсам түшүп атпайбы бул заказ. Анан кийин айла жок. Акчасы кандай көрсөттү десем, булар счетчик менен болгон да. Акчасы ошо карасам 58-59 миңдей болот экен деди да. Аяка чейин көп болот деди да. Ошо 60 миң болду баргы чекте. Неме болду? Жарым акчасыңар азыр бересиңер дедим да. Жарым акчасын азыр бересиңер, жарым акчасын баргандан кийин бересиңер. Себеби жарым акчасына мен бензин куюп кетем дедим да. Жолдоч. Жарым акчасын эсептеп берди, мага 30 миң. 30 миң эсептеп берди. Жолдон полный бак бензин куйдум. Жолдо остановка болгон жок бирок. Токтоп бензин куюп кетаттык, бирок чай ичип кетtik да. Чай ичкен токтойм десем, жок токтобойбуз, дальше кетебиз деди. Заправкадан сухой паяк алып атышты. Мага да суу алып берип атты, мороженое,
жеген ошо бир нерселерди алып берип атты. Чогус. Сен кете бердиң. Кете бердим анан 13 саат уйкум келгенде токтойм, түшөм, кичине басам, жанында бир бала бар, жанында отурат. Ал жакшы сүйлөп кетет экен да. Сүйлөшүп баргыча сүйлөшүп бардык. Жетейин дегенде уктап калды ал бала. Анан түшүп эс алып уйку келгенде токтоп бардым. Талиятага барып түшүрдүм айткан адресине. Анан кийин обратно кайта берем дедим да, уктабай элечи. Карасам жакшы эле. Обратно анан жеткениңде 30 миңдин жарымын берди. Жеткенден кийин алар ошо бир магазинге жеткирдим аларды. Магазинге барып бир продукта кылайлы деди. Продукта жеткирип, квартирасы бар экен. Квартирага таштап коесуң, дагы акча кошуп берем деди. 500 сом кошуп берем деди. Бардык магазинге. Ошо магазинде мага эсептеп берди акчаны. Мен Сбербанкка салдым сразу ал жерде. Сен магазинге жеткенде завершать эттиңби? Магазинге. Ошондо канча көрсөттү Яндекс? Яндекс 60 жок 59 миң ошо 500 ошондой болду да. 59 500 мага 60 миң эсептеп берди алар. Но жакшы алып келдиң деп берди, 60 миң эсептеп. Жок, 30 миң биякта алгам, 30 миң ал жактан берди. Алдым, картага салдым, алар продукта кылып чыкты, мен картага салып чекти. Продукта кылып берди, продуктасын салып туруп, квартирасына барып таштап койдум. Дагы 500 берди. Алар таштап кайттым сразу элечи. Кайтып бир 200 км айдагандан уже уйку келип баштады да. Анан уйку келди, жолдо гостиниялар бар да, сутушный. Ал жака кирдим, эс алдым, жуундум. 6 саат эс алып туруп, кайра пустой келдим да бияка. Сен Тольяттиден пустой келдиң? Пустой, обратно келдим. По делам. Жок, ал жакта менин эконом жагып көрдүм, бербеди заказ. Бербеди. Анан өзүм дагы кегидир мындай алгым келбеди. Эме токта, көңүл токта. Көңүл ток иште койдум. Анан сыр болбосо Яндекс бир 10 миң комиссия алдыбы? 10.800 алды. 10.800. Ошондо сен 60 миңге барган болсоң 10.800, сен 50 миң чөнтөктө калды. Жок, бул жакта бензин дагы бар. Бензин бар, 10.800 Яндекс алды, 10 миңдей бензинге кетти Соляркага. Барып келгеним 10 миң. 40 миң ошол күнү. Бирок 13 саатта барыпсың, ага чейин 5 саат иштептирсиң бул жерде. Примерно айтканда 20 саат убактың кетиптир. Анан ал жактан уктап эртеси келдиң. 2 күндү алып салабызбы? 2 күн, 2 күн. 2 күндө алып салсак, сен 2 күндө 40 миң иштепсиң. 2 күндө 40 миң, Эң жирный заказ болгон да ошол. Мен мындай жашоомдо тарыхыңда. Тарыхымда, неме менюге улда жаңы чыгып баштаганда мотивация болгон да мага. Ушундай заказдар түшөт экен деп сүйүнүп, кызыктырган экен. Кызыктырып, ушундай заказ болуп турса мен тез эле байып кетем дедим. Андан кийин жанагы ушундай заказ түшпөйбү? Мындай өзүң эңсеп турасыңбы азыр? Кээде мындай кыялданып коесуң. Эртең менен ишке чыкканда ниет кылып коесуң да, ушундай заказ түшүп берсе деп ниет кыласың. Андай заказ болбосо дагы ага чейинки заказдарды берет. 200 км, 250. Ошо мен жолду жакшы билет болчумун баягы. Границага да чыгып турабыз да биз анчам машина мененчи. Кыргыздар өзүнүн мекендесине алып чыгып алып келип турабыз. Жолду билем да, Самарага чейин жол, Самарага жетпейт да, Тольяттичи. Тольятти примерно ошол тараптабы? Самаранын жанында да. Жана Лада центр бар го, ал жакта мындай Лада приоралар бар. Лада завод бар, ошонун жанында да. Примерно Кыргызстанга кетип аткандагыдай эле жол экен да. Ошондой жол Да, Тольяттиге барган заказыңды принимать эткенде жол бою кетип атканда качан мындай 100% өзүңө уверен болдуң? Бул чындап эле заказ экен азыр. Бул эми азыр акчаны жарым эсептеп бергенде уже уверенди болдум да. Чындап эле заказ экен. 30 миң эсептеп бергенде жакшы эле экен дедим. Эме кылган ой келген жокпу? Отмена кылып мындай эле сүйлөшүп барайын деген. Ой болду, бирок андай кылбадым бирокчу. Бир жагы неме болгондо жакшы дедим да. Яндекс менен барганда базада болгондо жакшы. Базада болгондо жакшы дедим. Жакшы. Алып барып таштадым. Ошо. Бир жагынан ойлондум, анан кантип жетпей каламбы деп сүйлөшүп туруп жаныма бир шерик алып алсам деген ой болду. Бирок өзүм эле айдап бардым да. Айткан жоксуң шерик жөнүндө? Жок, айткан жокмун. Кете бердим. Жакшы. Кандай кылып коштошобуз? Ошо минивенге чыга тургандар болсо, ойлонбогула, чыккыла, кеңеш берем. Иштегиле, минивенди да бир көргүлө. Комфорт плюсту көргүлө, комфортту көргүлө, детский тарифти көргүлө. Ошо дейт. Кимдир бирөө үчүн дагы ушундай жирный заказ. Если силерде да ушундай долго поездка болсо, комментарийга жаза кеткиле. Всё, красавчик. Ошо, ийгилик барыңарга. Мынакей туугандар, Эрлан мырза менен ошончо маек кылдык, минивен тарифи боюнча да сүйлөштүк. Могу жаркыраган Москвада отуруп алып жашыл шүбердин үстүндө. Мунун дальний заказы боюнча да сүйлөштүк.
маек жаккан болсо бул жак айткандай эле комментарий жаза кеткиле, өзүңөрдүн оюңарды жазгыла, жакшы сөздөрдөн арнап жазгыла. Рифке өтөм дегендер болсо смело өткүлө, көргүлө, иштеп көргүлө. Ошол. Дагы бир жолу Эрланга чоң рахмат, маек куруп бергени үчүн, Сизге да рахмат бергени үчүн. Эми Эрлан экөөбүз жумушка чыгып ночь иштейбизби? Ночь иштейбиз эми буюрса. Ночь иштейбиз. Таксиде ушундай. Бир жактан убакыт кетирген болсоң бир жакка. Кечинде чыгып же ден чыгып ушул Таксинин убактыңды отбивать этиш керек, жакшы жактары дагы бар таксиничи, такси ичсең. Өзү негизи любой эле жумуштун жакшы жаман жактары бар да. Жумушуңду сүйсөң эми сонунда сүйүп иштесеңчи. Мындан таксиге бир жакшы жагы бар, өзүңөргө график түзүп алгыла ошол. Конечно, свободный график, жалкоолонуп кетесиңер, ошон үчүн график кылып алгыла. График түзсөңөр сонун болот. Всё, биз силер менен коштошобуз. Баарыңарга ассаламу алейкум. Лайктардан басып каналга катталып көрүп тургандар, катталып кетиңиздер. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө ассаламу алейкум.